инсандар бар. Чар тараптуу ишмердиги көпчүлүккө өрнөк, жаштарга сабак болгон. Бирок өзү тууралуу айтып дегиси келбейт. Бул жолу мындай инсандардын катарын Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер, жогорку кеңештин экс-төрагасы, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын кеңешинин төрагасы профессор Абдыганы Эркебаев толуктады. Академик мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп келгени менен жетекчиликке чейин өз маңдай тери, табигый шык жөндөмү, билими, күчтүү сабыры менен көтөрүлгөн. Сынчы адабиятчы Абдыганы Эркебаев Ош облусунун Алай районуна караштуу Кара Тейит айылында туулган. Ата-энесинен эрте ажырап, балалыгы оор күндөр менен коштолуп, баш калкалар үйү жок. Ичсе тамакка, кийсе кийимге жетпеген учурга кабылганы татаал тагдырынын өксүк өкүнүчү. Толық жетім болгончо жетим өскөн балдарды демейде 3 жол күтөт. Биринчisi ал бечара болуп, көргөнүн колуна жүрүп, кул болуп, же жалчы болуп кетет. Экинчи бөлөрү ууру кески хулиган болуп кетет жашаш үчүн. Анын үчүнчү бөлөрү Кудайдан кичине бир чымын буйруса bir kişine arjağımda çimini olsa, anan talbas menet menen, hareket menen bardık jetse болады. Mesela menin özüm принцип ошон. Бирок жетим өскүндүгүн өзү кесет болуп, баарын жеңет. Өзүнө өзү ишенип, өзүн өзү көтөрүп, өзүнө болгон талаптарды туура кое билди. Бул өмүрүнүн бардык баскычтарынан, мектеп интернатында окуп тарбияланган жылдарынан тартып, студенттик күндөрү, аспиранттык жана докторлук иштеринен, андан илимий жана жетекчилик ийгиликтеринен көрүүгө болот. Кайсыл илимге барбасын, мен билгенден ал абитуриент кезинде бир политехникалык институтка өтмөктө болгон. Мүмкін ал жаққа өтсе, инженердік илимдерде дагы ал бар бир чыкмак да. Анан экономиканы мыкты билет, саясат илимдерин мыкты билет, жалаң эми көркөм чыгармачылыкты мындай коелу, маданият. Бул бардык жагынан ушунчалык аракет кылып мээнеткеч, эми бул дагы менимче жөн эле карандай эмгектин натыйжасы эмес, адамдын акылы, акыл эси, мээси мындайча айтканда, ошондой күчтүү, ошондой универсал, ошондой бир өзгөчө абалда болуш керек да, ошон үчүн ушул натыйжаларга ушундай деңгээлге жетип отурат. Мыкты окудум чын. Тагай мектепте жалаң 5, ал жерде да биринчи адам болуп жүргөнмүн. Класском, анан пионерлердин жетекчиси мектеп боюнча, кийин комсомолдун жетекчиси. Бул жака келгенде да мектеп жалаң 5 бүткөм. Бул жерде да жалаң 5 окудум. Факультеттин комсомол секретары. То есть мен коомдук иштерге дагы, анан спортто дагы неме болчумун, кыйын болчумун, айрыкча мектепте жакшы билишет. Анан сүрөт тартканды үйрөнгөн, фотоаппарат менен. Демек, аракет кылсаң, эмгектенсең баарын жасат. Анан алгачкы макалаларым мектепте окуганда чыккан. Ошол учурда эле ушул мына дүйнөлүк процесстерди, кошуналарда болуп аткан иш аракеттерди, ошолорду карап, билип, кызыгып, маалыматы болуп, анан өзүнүн бир жыйынтыктарын жасаганы, бул барып келип, анын патриоттук бир сапатын билгизет да. Себеби патриот деген жөн эле мен кыргызды сүйөм, ала тоону сүйөм деп төш кагыш эмес. Өзүнүн ишинде, өзүнүн кылган кызматында, өзүнүн ошол башкаларга жасаган мамилесинде ошол патриоттук деңгээлди сактап. 1975-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин кыргыз тили жана адабияты адистиги боюнча артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Студент кезинде эле Курч сын макалалары Ала тоо, кыргыз маданияты жана башка гезиттерге жарыяланып таанымал болгон. Ошо бир факультетте окуганбыз, адабият деп, ошондо адай сын деп баарыбыз чогуу бир топ болуп чуркап жүргөнбүз. Ошол жерде дагы
лидерлик мындай сапаты ачык көрүнүп, адабиятка кызыккан акын жазуучулар болобу, же болбосо адабий сын жазып жүргөн адамдар болобу, баары ошо Абдыганын тегерегинде чогулчубуз. Өзүнүн күчү менен келип, жетим бала келип ушинтип жерден окуп, окуганда дагы Лениндик стипендия болуп, мыкты окуп, ошол жерде тез эле адабиятка аралашып, макала жазып, макалалары чоң резонанс туудуруп. Мисалы үчүн мына мен Эркебаевдин макалаларын окуп, мен ойлошуппун, эмне деген бала, эмне деген жигит депчи. Анан ошентип экөөбүз эрте тааныштык. Мен да ошо адабиятка ошо бала кезимден бери кызыккан кишимин. Ошентип экөөбүз таанышып, ошентип Эркебаев биздин муундун адабиятчыларын, ошо биздин муундун окумуштуулардын арасындагы лидер, чыгаан кыргызча айтканда адам болуп чыкты. Жаштыкта курстук небир улуу жазууларга чейин, акындарга чейин чыгармаларын сындап жазып, бирок бизде окутканда ошол кыргыздын адабиятынын тарыхы 1924-жылы башталат, ага чейин эч кандай жазма болгон эмес деп окутканда. Анан бирок айрым бир жакшы нерселерди убагында эсин убагында бул биздин идеологияга жат деп, коммунисттик, улутчул же эскичил деп айталы революцияга чейинки жазма эстелтерибиз болгон, акындарыбыз болгон, ошолордун баарын же динчил деп, же реакциячыл деп, андан кийинки алгачкы акындарыбызды дагы Касым Тыныстанов, Сыдык Карашев дегендер болгон, алар да улутчул деп убагында атылып кеткен, тыюу салынып алардын чыгармачыларын. Мен ошолорду бир өз көзүм менен көрүп изилдейин деп, Москвага атайын билим дагы тереңдетейин деп, анан кыргыз адабиятын бир жаңыча карап чыгайын деп, архивде бир 5 жыл иштедим. Москванын жабык, бизде уруксат болбогон жакта, ал жакта эми кайсыдагы Союз кичине Россия илим-билимди бартлаган, баалаган эл да. Ошолор жабык архивтерге уруксат алып алып барып. Андан соң билимин тереңдетүү максатында 1976 жылы Москвадагы Максим Горький атындагы Дүйнөлүк адабияттар институтунун стажеру, аспиранты болот. 24 жылга чейин биздин жана Тыныстановду карачыктар, Атул Касым Байлымтагы айрым ырлары, чыгармалары казак гезиттеринин журналдарына чыккан. Ташкенттен чыккан, Алматыдан. Ошолордун айрымдарын таап, архивден. Биз адабий сын болгондуктан сын макалалардын баарын көчүп алгам. Кыргыздын биринчи адабий сынчысы Тосо Жолдошев деген, ошол 26 жылдан тартып адабият майданына деп, кийин акын жазуучуларыбыз, көрктүү адабиятыбыз деп, ушунун баарын азыркы кириллицага көчүрүп, колумда жоруп кеткенге чейин. Эми чоң узун макалалар да ушунун баарын көчүрүп. Анан кийин аны мен орус тилине да которуп, анан кандидаттык диссертация жазгам орус тилинде. Бизде мүмкүн эмес болгон, тыюу салган. Анан мен ошол той кылып партиянын чечегин бурмалап атат, идеологияга каршы чыгып атат деп мен үстүнөн арыз жазып, мына биздин убагында партия мурдакайда Турдак Мусубаевдин атына жазып, мен 1-2 жолу чакырып, маяк кылышкан, эскертүү беришкен, сен антпегин тыйыл деп, бирок аягына чыгарып, ал жөнүндө Москванын журналдарына эмгектеримди жарыялап, кыргыз адабияты бул 24-жылы эмес, ага чейин да болгон деп ушунун баарын тең. Эмгек жолун Кыргызстан Ленин комсомолунун лауреатынын борбордук комитетинин пропаганда жана маданий массалык иштер бөлүмүндө лектор болуп иштөө менен баштаган. 1985 жылы Кыргызстан маданияты гезитинин башкы редакторунун орун басары болот. 1988 жылы Кыргыз СССРинин Илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун директору кызматтарын аркалайт. Менин шубагыма туш келди. Мен бактыма биринчи ушул Союз убагында, эсин убагында цензура болгон. Главлит деп койчу, ошол ар бир газета, мына журнал, китептер бар сөз карап, текшерип жана саясий идеология жактан уруксат алып чыгат. Биз аны жоюп, анан жана басма сөз жана маалымат министрлиги деген түзүлүп, мен биринчи министр болдум. Жана функциянын баары бизге өтүп, биз жана цензураны жок кылып, басма сөз эркиндиги, демократия утатабыз деп, анан алгачкы гезиттерди, мына көз карандысыз гезиттерди, жеке гезиттерди мына биз каттаганбыз. Алар тарых жөнүндө айтып койгон, мына Асаба газетасы, грамоталык, Мелис Эшимовдун газетасы,
мына Чолпон Абукеев азыркы кеңесчи болду, жакында Мамкатчы болду эле туурабы? Ал да мыкты жазуучу, журналист. Анын Аалам деген газетасын каттаганбыз. Тилекке каршы кийин мен ошол аракеттерим үчүн айрым кишиге жакпай, мага ачык айтчу, сен жалаң ушул апачалык гезиттерди колдойсуң, ошолордун атасысың деп. Эми ал саясий маселе башка, ошондой да күндөр болгон. Ошол адабистин жазып жүргөндөрдүн ичинен Абдыганга кандайдыр бир сын тагып, тийишип, бир кемчилигин мындай жазып чыккандар да болгон. Бирок ошого сыртын салып, бизде кээде ушундай эмес, бирөө кичине бир сөз айтып койсо ошо Таарынбаны душман кылып аласың. А тескерисинче Абдыганга ошолор дос болуп, кийин мындай жакшы мамиледе жүргөнү бул Абдыганын ошо биринчи кезекте жөнөкөй бир адамдык кылган мамиле эмес, илим, чындык, акыйкат деп ошону мындай алдыңкы планга койгону, жогору баалаганы, ошонун бул белгиси болуш керек, көрүнүшү болуш керек деп ойлойм. 1990-1995, 2000 жылдары 3 ирет катары менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутат болуп шайланган. 1991-1994 жылдары Кыргыз Республикасынын басма сөз жана маалымат министри, вице-премьер-министр, Ош областтык мамлекеттик администрациясынын башчысы кызматтарын аркалаган. Саясатка аралашканда илимдин доктору болуп, көрүнүктүү адабиятчы болуп, жаш да болсо көрүнүктүү адабиятчы болсо, биздин муун деген бул санап отурбайм, бул жоон топ адабиятчылар, жоон топ адабий сынчылар, окумуштуулар. Улуусу да бар, бизден улуусу да бар, кичүүсү да бар. Ошолордун лидери болуп жүргөн киши ошо Абдыган Эркебаев болчу. Ачык айтканда 95-жылкы шайлоодо мен элетен шайланган округтан. Эми саясатта ар кандай оюндар көп болот, интрига, кутумчулук деп коебуз. Бут Аксылык Төлөгөн эке жакшы жазбады, сыңа кылышта кутумдар деп. Анда ошол сыңары менен бошто жакшы иштеп атканмын, ошо губернатор болгондо Баткен Абзиге карачу. Анан 94-жылы Аскар Акаевич мына Феликс Шершимбаевтар демилге кылып, 2 палаталуу парламент кылалы дегенде биз каршы болгонбуз. Ана мен губернатор болуп туруп, ата жыйын Рубага чыгарганда мен 2 жолу көлдү, анан бул жерде каршы болгом. Бизге бул туура келбейт. Биз чакан мамлекетпиз, анан унитардуу мамлекетпиз. Кош палата парламент көбүнчө мындай чоң мамлекеттерде, анан көп улуттуу мамлекеттерде болот деп айтып, анан ошондон кичине жаман көрүндүм. Демек, ошол пикир келиштен боло, ама кийин канча да биздики өткөн жок. Биз ачык кайрылып, газеталарга жайырлап өздөрүнө жиберип, президент менен жогорку кеңешке. Анан ошо шайлоодон кийин болордо дагы кеңеш мени коллегаларым, губернаторлор жолубай депутатка кой, кайрылып ушул бир палатанын эл өкүлдөрүнүн төрагасы болуп бересиң деп мындай көрдүм, ички кухня ушундай болгондо сүйлөшө болгон. Анан эми чечим калгандан кийин мен каршы болгон жокмун. Ама эми башка ишке өт деген сөз да туурабы? Макул деп. Мындай карасам, Лейлек району кандай көп улуттуу. Мен ошону эске алдым, анан ынтымактуу эл. Анан алардан чыккан мына эң даңазалуу биздин жетекчибиз Исак Разак. Ошонун тагдыры мага окшош, алда келеден жетим өсүп интернатта диетомдо өскөн, мен да ошондой бала кезден тартып. Аны эске алдым. Анан канча да бир башка жактан да коюп көрөлүк бир тажрыйба, жалаң эле өз жерине болсо, жердешилдик, тууганчылык айтпадым ба? Болсун деп ошондой койдум эле. Тосолуктар көп болду жана бийлик тараптан. Себеби президентке коет экен деген сөздөр таратып жүрүшүп, билесиң, саясий күрөш, анан өткөрүш аракеттер көп жасалды. Бирок эл колдоп, рахмат, миң мәртебе, ушунга чейин Лейлек менен мамилем жакшы. Эл шайлап, өздөрүнүн 5-өө мага тагандаш болду, бирок мени шайлап, анан азыркыга чейин мындай катташып турам. Бийик урматым бар ал элге. Абдыган Эркебаев чоң интеллектуал, окумуштуу, билимдүү, бардык маселелерди ошол илим билимдин айкалыштырып чече алат да.
мына көп кызматтарды иштеди, министр болуп иштеди, вице-премьер-министр болуп иштеди, губернатор, төрага болуп иштеди жогорку кеңеште. Ошонун баардык иште өзүнүн мындай майнабын чыгарып иштеди десек болот да. Болса мына 2005-жылы мен мындай койдум, мына Алай округунан 1,5 добуш менен утканмын. Бирок андай төңкөрүш болду, анан бир басып алышып бара жатат. Ал башка маселе, тартыш болду менен кой. Эч убакта чырчатат каалабайм мен. Элдин тынчтыгы мен үчүн баарынан өйдө. Анан көтөрүп коеюнчу болуп тур деп. Вице-премьер-министр болуп, мына биздин көптөгөн окуу жайлардын ачылышына, ушулардын бутуна туруп кетишине түздөн түз өзүнүн жеке инициативасы, жеке мындай айтканда авторитетине салым кошкон киши. 1997-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл өкүлдөр жыйынынын төрагасы, 2000-2005 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы, 2012-2017 жылдары Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп иштеген. Илимдер Академиясында президент болуп иштеди. Ошондо дагы гуманитардык илимдер болобу, табигый техникалык илимдер болобу, ошолордун маселесине чейин мындай сыртынан эмес, жетекчи катары гана эмес, адистигине чейин мындай киришип, ошону түшүнүп, ошого жараша мамиле жасаганын биз көбү болдук. Ал 1983 жылы жаңы жазма адабияттын социализмдин шарттарында калыптанышы деген темада кандидаттык, 1992 жылы Кыргыз романы Башаттары калыптануу жолдору, поэтикасы жана типологиясы деген темада докторлук диссертацияларын коргогон. Бул кишинин бир китеби чыккан илгери, кандидаттык диссертациясы. Унутулган адабияттар жөнүндө, тыюу салынган адабияттар жөнүндө. Ошол кезде Советтер Союзунда ушундай кыймыл болуп аткан. Орустун нечен тыюу салган жазуучулар жаңыдан чыгып, жаңыдан мындай айтканда илимий оборотко кирип аткан кезде ошо Абдыган Эркебаев Москвадагы Ленин китепканасынан Касым Тыныстанов жана башка биздин башта билбеген тыюу салган адабияттардын баарын таап чыгып, ушулар жөнүндө сонун диссертациясы кандидаттык. Ал диссертациясы кандидат болгону менен Салижан Жигитов айткан, ошол защита болуп атканды коргоп атканды айткан. Вай бул кандидаттыгыбыз, бул докторлук диссертация деп. Ошону кийин монография кылып чыгарды, неизвестная страница кыргызской литературы деген. Бул менин оюмча кыргыз адабият таануусундагы эң мыкты деген китептердин бири, монографиялардын бири. Мына студенттер, мен мына Славян университетинде лекция окуйм, ушу Манаста лекция окуйм адабият жөнүндө. Ошону студенттер окуй берип тытып ийди. Мен көп жыл айтып атам, кайра чыгарбайлы, бул өтө керек китеп деп. Мына кыргыз романы деген бар. Бул адабият эң күчтүү жанр роман. Татаал жанры бул роман. Роман жөнүндө докторлук диссертация жазды. Мен ошону көп айтам, ушул улантып, жок дегенде Чыңгыз Айтматовго чейин жеткирип койчу деп. Себеби бул өтө керек нерсе. Романдын тарыхы кыргыз адабиятынын тарыхы деген сөз. Мен өзүм да адабияттын тарыхчысымын. Саясатка көбүрөөк болуп кетип, ошо саясатта жүрөт. Анан бирок саясат жүргөн жакшы, бирок менин оюмча илим кыргыз адабият таануусунда көп нерсени жоготуп атат да. Ошондуктан колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо, баары бир бул кишинин тарыхта кала турган изи, тарыхта кала турган чоң эмгеги албетте илим, албетте адабият таануу, албетте биздин кыргыз адабиятынын, маданиятынын ал акыбалы, турмушу, өсүп өнүгүшү жана башка. Академик Абдыганы Эркебаев орус жана кыргыз тилдеринде бирдей жазылган илимий эмгектеринде элибиздин көөнү мурастарынан тартып бүгүнкү күндөгү маданияты менен адабияты, өлкөбүздөгү социалдык саясий абал ар тараптуу талоодон өткөрүлөт. Окумуштуу 10дон ашуун китептердин, 20дан ашуун сын макалалардын автору. 1980 жылдан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. Мен саясатка аралашып калганыма ушул 85 жылдан кийинки СССРде башталган жанагы кайра куруу демократиясы процесстери, ошолор ачык сүйлөгөнгө, жана айтпайбыз, адегенде кыргыз тили үчүн күрөштүк. Анан кийин тарыхый мурас үчүн, маданий мурас үчүн, анан кийин бара-бара экономикалык дагы өз алдынчалык болсун деп отуруп, анан акыры саясий өз алдынчалык, көз карандысыздык үчүн күрөшүштөр башталып, менен канча дагы өзүнүн элине пайдагер карабаган ага чейин көрдүм, элибиздин маданий мурасын андай эмес, мындай болгон деп жаңы чыжылдеп жүргөн адам катары
кайдыгер боло албай ошол саясий процесске аралашып кеттим. Анан бара академияда институттун директору болуп шайландым. Андай атаандаштык негизде, анан жогорку кеңешке депутат болуп шайландым атаандаштык негизде. Анан кийин министр болуп, вице-премьер, кыскасы сенатында жогорку кызматка аралашып кеттим. Бирок мен кандай гана кызматта иштебейин, эч убакта илимди, чыгармачылыкты мен таштаган эмесмин. Кичине бош убактым болсо, эртең менен же кечинде же дем алыш күндөрү такай китеп окуп же жазып, бир топ далай китептер чыгардым. Көптөгөн китептерди жазды. Адабий сын деген бул оңой нерсе эмес. Адабий сын деген чыгармага же жазуучуларга баа берип коюу эмес. Адабий сынчы чоң коомдо чоң бир пикирлерди жарата, ой жарата турган, мнение жасай турган киши, коомдун турмушун бир жака буруп бере турган болот эгерде чоң сынчы болсо. Мына Орусда Белинский деген болгон, Чернышевский, Добролюбов, бул Орустун саясий нугун бир жака буруп берген адамдар. Ошол сыяктуу биздин жана улуу муун Жигитов Салижан, Асаналиев Кеңешбек деген сыяктуу титандарыбыз бар эле. Ошолордун катарында жашта болсо лидер болуп чыккан ушундай окумуштуу. Узак убакыт жооптуу кызматтарды аркалоо менен бирге чыгармачылык ишин таштаган эмес. Учурда дүйнөлүк тарых жана кыргыздар китебинин үстүндө эмгектенүүдө. Бир 3 жыл болду. Бул көп жылдан бери менин максатым биздин элибиздин тарыхын ушу дүйнөлүк тарыхтын алкагында баштадан бүгүнгө чейин кантип келдик, азыр кандайбыз, анан кандай болобуз деген. Мен аны жалаңыла жана тарыхый факттарды тизмектеп өтсөм, жана айттым, адамзаттын тарыхын алкагында биздин басып өткөн жолубузду философиялык, социологиялык өңүттө, экономикасын кошо, анан саясат таануудагы нугунда, анын ичинде албетте жана цивилизациялык жагын, өнөр жагы кандай болгон, илими кандай болгон, аны кошо, чыгармачылык кандай болгон дегенде ар тараптан талдап, мен максатым ушул эмгегим менин бир өмүрүмдөгү эң чоң иш болуп калат элиме деген максат бар. А кишини ошол дээрлик 30 жылдан бери тааныйм, билем. Бул чыныгы мамлекетчил адам да. Мен мамлекетчил адам дегенде кандай маңызды көрүп атам да. Биринчиден бул мамлекеттин, өлкөнүн, элдин кызыкчылыгын дайыма жогору койгон, өзүнүн жеке кызыкчылыгынан дайыма жогору койгон адам бул мамлекетчил деп аталат. Мына Абдыганы Эркебаев ушул сапаты бар да. Айтор кайсы жерде эмгектенбесин, өз иштеген мекемелердин базасын чыңдоого, кызматкерлердин чыгармачылык менен иштешине мүмкүнчүлүк берип, иш чеберчилигин жогорулатууга шарт түзгөн. Аны жакындан таанып билгендер принципиалдуу жетекчи катары өзүнө өзү талапты кое билген, кесиптик деңгээлин көтөрүүнүн үстүндө тынымсыз эмгектенген инсан дешет. Кыргыздын жаңы тарыхында, Кыргызстандын эгемен Кыргызстандын өнүгүшүндө өзгөчө бир эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик ишмер, коомдук ишмер катары белгилеш керек деп ойлойм. Мындай тизип караганда Абдыганы Эркебаевдин ошол биздин мамлекетке, биздин элге кылган зор эмгегин белгилешибиз керек. Кайсыл жерге барбасын, ошол иштин өтөсүнө чыгып бир майын чыгарып, мындайча айтканда, жан дили менен эмгектенип, бардык жерде ошо алкышка, мактоого арзып келе жатат. Элибиздин тарыхый тагдыры үчүн узак убакыт бою жооптуу кызматтарды аркалап, кыргыз тили, маданий мурастар үчүн күрөшүп, мамлекеттүүлүктү сактоого, рухий жагынан байытууга эмгек сиңирген Абдыганы Эркебаев өзү туулуп өскөн Алай элине 5 бөлмөлүү үйүн өткөрүп берген. Энесинин атын алган Даткайым атындагы балдар бакчасы азырга чейин өз ишин улантып келет. Аны да эл өзү куруп берген болчу, мен үйүм жок. Ушунчалык улуу эми көрүнүктүү, атактуу кесет жасатылган жери жок деп эл өз демеги жасап ашар жолу менен башташып, анан кийин эми өзүм да салым коштум. Бирок түпкүлүгү эл көптөп өздөрү курган. Анан мен ошондо айткам, кийин эми эл сиздерге кайтарып берем депчим. Бекер турду, анан кийин мен айттым, жакшы үй болчу, кирпичтен, сейсмикалык шарттарды эске алган, жери кенен. Анан ошол бала бакчага өткөрүп бергем. Бул абдан таза жетекчи да. Эч качан бир жаман иштерге аралашып көргөн эмес, коррупцияга дегеле жологон эмес. Мен жыйынтыктап айтсам, бир сөз менен айта турган болсо, Абдыганы Эркебаевди эгемен Кыргызстандын Исхак Разакову деп
баалайт элем да. Мына ошондой адам. Таза жанагында уурдаганга, жегенге толтура мүмкүнчүлүк. Эми губернатор болгон киши, вице-премьер, спикер болгон киши толтура дүйнө жыйнап, ресторан, пансионаттарын баары жыйнап койсо болот эле да. Эчтегеси жок. Андай эч нерсеси жок. Мына эсимде көп эле жолу ошо өзүнүн машинасы жакта жүрдү. Мисалы үчүн бир жака барып чогуу барып келели деп машинаң жок, отур дегенде кептем. Ана ошондуктан ушул факты мен үчүн сыймыктана турган факт. Болбосо бул киши дүйнөнүн баарын жыйып койсо, укмуштууда дворецте салып койсо, мүмкүнчүлүк бар болчу. Бар эмес, өтө көп болчу. Кыргызстанда таза саясатчы ким дегенде мүмкүн ушу биринчи кезекте Абдыган Эркебаевдин ысматы алышы мүмкүн. Себеби кандай ошол бийликтин эки тизгин бир жыл бурун кармап иштеп турган жерлеринде бир жаманаттуу болбой, өзүнүн кызыкчылыгын көздөп бир байлык топтоюн, же бир башка бир пайдасын көрөйүн дебей элге кызмат кылды. Бул дагы абдан маанилүү нерсе. Себеби биздин ушу кыска 30 жылдык тарыхыбызда Кыргызстандын далай эле ошол мамлекетти башкарган жетекчилерибиз эртеби кечпи бир айыбы чыгып атпайбы? Тигини жеп алган, муну алып алган, муну менчиктештирип алган, тиги бу деп. Бул жагынан Абдыган Эркебаевдин жасаган иши бул өрнөк, үлгү болчу нерсе деп айтсак болот. Дегеле академик татаал тагдырды өжөрлүк, намыстуулук менен жеңип, бийиктиктерге жетиши илим кызматкерлери менен жетекчилерге үлгү болорлук. Коомдук, саясий жана илимий ишмердигинде окуялардын себеп натыйжаларын так ажыратуу, кырдаалга сак мамиле жасоо, ийкемдүү болуу менен өзүнүн негизги принциптеринен тайбай, ачык айтып ак сүйлөп, ишенимдерин бек туткандыгы менен кыргыз элинин сыйга татыктуу уулу боло алды. Акылгөй, иш билге адам ар убак бааланат. Учурда Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын кеңешинин төрагасы болуп иштеп келет. Бул эмени ассамблеянын убагында мен өкмөт иштеп турганда биринчи ушу пайдаланып биз түздөк эмес. Керек. Аябай бул оор жер болот. Ошон үчүн атайын уюм керек. Улуттардын өздөрүн катыштыра алып, өздөрүнүн өкүлчүлөрү болсун деп, мына ушул имаратты мен вице-премьеризинде келип ремонттотуп, достук үй деп атаганбыз. Биринчи мына улуттарды, борборлорду жайгаштырганбыз. Башында да болуп калдым, ошондо эске алышты окшойт. Жардам бериңиз дегенден эми өлкө үчүн кайдыр болуп тура албай, аралашып иштеп атам колунан келишинче. Жаңы Кыргызстан тарыхында өзгөчө бир айтыла турган, өзгөчө бир угуму бар, өзгөчө бир мындай көңүлгө уруна турган ысым. Муну мүмкүн азыр так аягына жетип баалап биле элекпиз. Сен асманга чыгып баратсаң дагы эч убакта көпөш керек. Эл менен бир бол. Арсланбектин улуу акын жагы сөзү бар. Эл менен сен бийгисиң, элден чыксаң кийгисиң деген. Эми ушуну мен аяга көп ойлоном да. Убакытты баалоо. А убакыт деген бул башка байлык. Время деньги деп мына Американын эң улуу көсөмү эркиндик декларациясынын авторлорунун бири Бенджамин Франклин. Өзү окумуштуу да болгон, саясатчы да болгон, дипломат болгон, эң акылман адам. Ошонун китеби бар. Время деньги деп. И убакытты кантип байланыш керек, и адам бир күндө эмне иш кылыш керек деп, анын 13 пункттан турган өзүнүн атайын принциптери дагы бар. Бардыгы сарамжалдуу бол, таза бол, ак ниет бол, чынчыл бол деген жакшы сөздөрдөн. Өнүгүш үчүн тынчтык керек, бейпилдик керек. Анан күнү түн иштеш керек ушул. Мен элибизде ошого чакырат элем, жаш болобу, карыс болобу. Аш тойду азайталы дагы иштейлик. Жаңы нерсе жараталык.